Исраил Адесanya Роберт Уютакерге айткан сөздөрү. Жана мурда Емельянкону нокаут кетирген Раян Бейдер мушкер. Мурда күнү Беллатордо саллашты достор. Бул саллашуунун натыйжалары тууралуу алдыда сүйлөшөбүз. Эгерде силерге кыйын болбосо каналга катылабыз. Жана видеого лайк басып өтөлү. Эң мыкты стоматологияны силерге сунуштайм достор. Эгерде тишиңиз ооруп көйгөйлөр жаралса, анда бул номерге кайрылгыла. Дороги Москва шаары метро Бабушкинская. Улица Летчика Бабушкина, дом 32, корпус 1. Баарыбыздын ден соолугубуз чын жүрөлү. 83 килограмм салмактагы Исраил Адесanya достор. Кеше Роберт Уютакерге сөзүн билдирип өткөн. Элдер аны жакшы жигит мушкер экенин айтып келишкен. Чынында мага ишене бергиле. Ал андай эмес. Ринг артында ал кандай экенин айта көрө да албайсыңар. Биринчи саллашуубузда ал жеңилүүсүн мойнуна алды. Кантсе да макул. Бирок мен ага айткан элем. Ал сөздөрүмдү угуш керек болчу. Азыркы учурда менин мотивациям мурдагыдан да башкача образда аны кулатуу. Алдыда мени дагы да оор машыгуу тренировкалар күтүп турат. Мен бул нерселерге даяр болуп турам деп сөзүн билдирген Роберт Уютакерге Исраил Адесanya. Кийинки жаңылык достор. Раян Бейдер аттуу мушкерди баарыбыз билебиз. Буга чейин Федор Емельянкону жеңип койгон болчу нокаут менен. Азыр Беллатордо өзүнүн ременин сактай алды. Мурдагы күн Валентин Молдовский аттуу мушкер менен саллашкан. Бирок көргөнүңөрдөй бир очко көбүрөөк эсеп менен бирде тарапка жеңиш өттү. Валентин аттуу мушкерди билбей тургандар болсо, ал 1992 жылкы Россия жараны. Бирок көпчүлүгү бул Валентинден Бейдер утулат деп ойлогону менен баарынын пландары текке кетти. Кантсе да азыр Бейдер чемпион боюнча калды Беллатордо достор. Жакынкы күндө Чейконго аттуу франциялык мушкер менен саллашат. Так убактысы болсо 6 май күнгө белгиленди. Бул күндү да күтүп калабыз, эгерде сиздерге да кызык болсо бул саллашуу. Эгерде Беллатордо достор Чейконго аттуу мушкер менен Раян Бейдер экөө саллашса, кайсыл мушкерде көбүрөөк шанс бар жана кайсыл бири утат деп ойлойсуңар бул тууралуу?